Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен бирге Кагаз үй сериалынын акыркы сезону болгон, тагыраак айтканда 5-сезонунун талдоону баштайбыз. Комментарийлерди окуп 5-сезонду чыдамсыздык менен күтүп жатканыңыздарды көрдүк. Бир аз сабыр сактап колдоп коштоп турсаңыздар, биз дагы болгон убактыбызды бөлүп кийинки бөлүмдөрдү тез-тезден чыгарганга аракет кылабыз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз баштадык. Ошентип 5-сезондун башында Алиса профессорду келип кармап калат. Профессор албетте каршылык көргөзгөнгө аракет кылат, бирок ийгиликсиз болуп, Алиса анын эсин оодарып салганга жетишет. Ал эми кийинки көрүнүштө биз өткөн күнүргө кайтып, ал жакта Берлин өзүнүн баласы менен жолугуп жатканын көрөбүз. Көрсө анын бир тойло чоңоюп калган баласы бар экен. Ал баласы менен бир кафеге барат да пландап койгон тоноо ишин түшүндүрө баштайт. Бир аздан соң эле ал жерге Берлиндин азыркы аялы Татьяна да келип калат. Чатырда болсо полковник Тамойо дагы эле ачууланып, мени майор Сагаста менен байланыштыргыла деп буйрук бере баштайт. Чамасы полиция жоокерлеринин алы жетпей, эми чыныгы аскердик жоокерлерди чакыра баштады окшойт. Ракель болсо имараттын ичинде башкарууну баштап, эритилген алтындарды акырындан сыртка чыгаруу иштерин баштамакчы болуп калат. Бул кезде Марсель тиг учак менен алыс жака учуп бара жаткан эле. Аны полковник тез эле таап алат да, тиг учак конгон жерден учкучту тирүү кармап келгиле деп буйрат. Ракель профессорго байланышка чыгып, бирок профессор ага эч эле жооп бербейт. Алиса болсо бул кезде профессорду отургучка таңып коюп сурак алып жаткан эле. Бирок ал эч бир сөз айтпай жаткандыктан Алиса анын бутуна атып салат. Андан соң гана профессордун үнү чыга баштап, биз алтындарды эритип, аны буудайдын майда данындай кылып катырдык. Эми аларды имараттын саркынды суулары аккан түтүгү аркылуу чыгарып кетүүнү пландап жатабыз десе. Аны уккан Алиса профессорду андан ары кыйноого өтөт. Полковник Тамойо майор Сагаста менен байланышып, имаратты аскерлер менен курчап кирүүгө башчылык кыласың деп айтат. Алиса болсо профессорду чынжырга байлап, алтындарды саркынды түтүгү аркылуу чыгарып кетебиз дегенине ишенбей, чындыкты айт деп эле профессорду бийиктиктен кулатып асып салат. Анда профессор Алисага мени өлтүрсөң өлтүрүп сал, бирок мен командамдагылардын бирин да сатпайм деп айтып, бул планда бардык жагы ойлонулган. Эгер мен өлүп калсам деле команда андан ары планды уланта беришет деп айтат. Чатырында полковник Тамойо бардык жазага тартылуучу иштерди, күнөөлөрдү Алиса Сиерага оодарып, өзү эл алдында аппак болуп жатты. Мындай мыйзамсыздыкты көргөн Анхель, мен болду иштебейм, иштен бошойм деп кетмекчи болуп жатканда, полковник Анхелдин дагы кээ бир каталарын таап айтып токтотуп коет. Кийинки көрүнүштө Марсель талаага келип конуп жатканын көрөбүз. Тиг учак конгондо бир аз кечигип эле полициялар жетип келишет. Москванын шахтер досу Бинахамин ал жерде малчылык менен алектенген киши болуп, полициялар келери менен эле аларга даттанып, силердин тиг учагыңардын айынан менин бир коюм өлүп калды деп баштайт. Анда полициялар ага бул биздин тиг учак эмес, учкуч кайсыл жака качып кетти десе, Бинахамин баардыгын профессордун айтуусу боюнча кылып, бир кызыл унаа келип учкучту салып бул жака кетишти деп көрсөтөт. Аны укканда полковник баягы жогорку соттун имаратынан келди куткарып, имараттан чыгып кеткен кызыл унааны дароо эстейт. Болду болбоду ушулар деп дароо кызыл унааны издеттире баштайт. Бир канча аралыктан кызыл унааны дароо аныкташып, полициялар анын артынан кубалашып, алдынан да тосуп калышат. Бирок кызыл унаанын ичинде денесине бомба орнотулган жанагы сарайдын ээси чыккан кезде, полковник кайра эле алданып отуруп калганын түшүндү. Бул кезде Бинахамин менен Марсель акырындан изин жашырып кеткенге жетишет. Ракель кайрадан профессорго байланышка чыгып, бул жолу профессор байланышка чыгат да баардыгына биздин уйгубузду таап алышты, план бузулду, иш бүттү деп айтат. Алиса профессорго ушинтип айттыргандан кийин рацияны алып өзү сүйлөй баштайт. Алисанын үнүн укканда эми команда эмне кылышаарын билбей эле туруп калышып, профессор болсо команда мүчөлөрүнүн ар биринен кечирим сурап чыгат. Ошентип Алиса байланышты өчүргөндөн кийин команда мүчөлөрүнүн баардыгы турган жерлеринде эле катып калышса, Ракель аларды жандандырып, ишти улантканга аракет кылып жатты. Баардык команда мүчөлөрүнө өткөн жашоолору тартыла баштап, жүрөктөрүндөгү коркунучтар ого бетер күч алды. Анан да биз ушул жерден жанагы Хуанита деген кыз Бинахаминдин кызы экенин билебиз. Хелсинки терезеден карап өтө көп аскерлер кайрадан чабуул койгону жатышканын байкайт. Демек ал жака майор Сагаста келип ишти баштаган окшойт. Ошентип кийинки көрүнүштө Ракель, Токио жана Моника бир канча туткундар менен бирге ак желекти көтөрүп чыгышат. Аны көргөн полковник бул үчөөнү эмне кылсаңар да ушул жерден кармап калгыла деп буйрук бере баштаса, Анхель Тамойого алар ак желек көтөрүп чыгып жатышат. Эгер азыр ушул жерден аларга мыкаачылык менен кол салсаң, эл алдындагы аброюң дагы да түшөт. Андан көрө алар менен сүйлөшүүгө бар десе, Тамойо ойлонуп макул болуп алар менен сүйлөшмөкчү болот. Ошентип ал Ракелдин жанына келет. Ушул учурда улуттук банктын башкаруучусу Артурга, биз азыр полициялар үчүн туткундарбыз, бирок бул жерде жер жайнап жүргөн аскерлер үчүн эч нерсе эмеспиз. Эгер сен бир нерсени баштап жиберсең, биз согуш талаасында жөн эле өлүктөргө айланабыз деп Артурду тынч турууга чакырат. Ал эми полковник менен Ракелдин сүйлөшүүсү башталып, Гандиенин тартылган видеосун көрсөтөт да анын абалы оор экендигин айтып, силер бизге хирург беришиңер керек, биз өзүбүз кыла албай жатабыз десе, полковник Ракелге мен силерге хирургду бере албаймын. Эгер берип койсом силер операция кылабыз деп, имараттын ичинде дагы 3-4 саат убакытты созосуңар. Биз силерге чабуул коюп дал азыр киребиз. Же болбосо менде дагы силерге бир жакшы сунуш бар.
бар. Эгер силер Гандияны азыр алып чыгып берсеңер, биз аны сырттан операция кылып алабыз. Силерге болсо 1 саат бою кол салбай турабыз десе, Токио, Ракель, Моника үчөө өзүнчө сүйлөшүп кеңеше башташат. Ал эми имараттын ичинде болсо Гандия жөн турбай Багатанын кыжырына тийип жаткандыктан, Багата команда мүчөлөрүнүн каршылыгына да карабай Гандияны бошотуп, аны менен жеке мушташмакчы болот. Ракель команда менен кеңешкен соң Гандияны чыгара турган болуп, бирок аны чыгараардан мурун профессорго байланышка чыгып андан уруксат сурап коюшубуз керек десе, полковник Ракель менен кол алышып, Гандияны чыгарууга 4 мүнөт убакыт берет. Ошентип алар туткундар менен бирге кайтып кире башташып, жанатан бери башка башкаруучу менен Артур экөө кантип качып кетүүнү ойлонуп коюшту. Алар имаратка кайтып киришип эле Гандия менен Багатанын мушташып жатканын көрүшөт. Бардыгы аларды токтотконго аракет кылып, акыры Токио Багатаны тынчтандырат. Бирок оозун тыя албаган Гандия ар кайсыны сүйлөп Токиону да кыжырдантып, эми андан ары Токио Гандияны болгон күч менен ура баштады. Ошентип тоноочулар ошондой иш менен алек болуп бири-бирин тыйып жатышкан кезде, Артур жана башка башкаруучу куралдарды башка туткундарга таратып, качып кетүүгө дайын болуп калышкан кезде, Артур кыйкырып чыгып, туш тарабын мылтыгы менен эле аткылай баштайт. Анын октору 2 туткунду жана Денвердин колун жаралайт. Алар дароо эле коопсуз деп эсептеген жака качып жөнөшүп, команда алардын артынан кубалап жөнөшөт. Гандиянын жанында Моника гана калып, ал аны сыртка чыгарууга дайынданып баштайт. Майор Сагаста полковникке: "Мен силердин спецназдар менен ичкериге кирбеймин. Мен өзүмдүн командам менен гана кирем, же болбосо кирбейм" деп айтса, полковник Сагастанын командасы далай согуштарда катышкан даана киши өлтүргүчтөр экенин билип турса да, айласы жоктон макул болот. Ал эми Сагаста сыртта атайын өзүнүн командасын даярдай келиптир. Булар жалаң гана согушта жүргөн карышкырлар. Алар үчүн туткундар маанилүү деле эмес. Аларга эң негизгиси алдындагы баардык нерсени талкалап, душманды кырып жок кылуу. Жанагы качып кеткен туткундар болсо качып жүрүп отурушуп, имараттын арткы эшигине келип такалышат. Алар арткы эшиктен чыгып кетебиз деп ойлошкон, бирок ал жакта бүт бомбалар орнотулган болот. Эми андан ары эмне кылаарын билбей калган Артур кылмышкерлердин баардык курал-жарак, ок-дарылары ошол жерде жыйылып турганын көрүп, "Биз кылмышкерлерге ушул жерде туруп каршылык көргөзөбүз" деп баштайт. Бул учурда Алиса өзүн өзү видеого тартып сүйлөп, профессорду колго түшүрүп алганын айтып, андан ар кандай маалыматтарды тактап сурап жатса, профессор болсо эч нерсе айтпай жатып эле бир маалда сайрап сүйлөй баштайт. Анткени ал убакытты созуп жаткан эле. Алиса аны видеого тартып жатканда, Алисанын артындагы камерада бул жака Марсель менен Бинахамин келе жатканы көрүнөт. Бирок Алиса болбой эле аларды камерадан байкап калып, Марселден жардам сурап кыйкыра баштаган профессорду уктата чабат да, ага кошуп уйкунун дарысын да сайып салат. Артур ошол жерден бомбаларды ыргытып, кылмышкерлерди киргизбей жардыра берип, кылмышкерлердин октарысы да калбай калат. Анда Токио баягы бункердеги куралдарды эстеп, ошолорду алып келүүгө чуркап кетет. Марсель менен Бинахамин ичкериге кирип, профессордун уктап жатканын көрүшөт. Бинахамин дааратканага кирип кеткен кезде, Алиса Марсельге күтүлбөгөн жерден уктатуучу дарына сайып салат. Дааратканада Бинахамин бир нерсени сезгендей болуп, тапанчасын алып, даярданып жатса, Алиса аны тапанчасы менен атып жиберет. Ал огу тийбей калып, бирок Бинахамин өзү эле колго түшүп берди. Хелсинки терезеден карап, аскерлер имаратка жакындап операция башталайын деп калды десе, Ракель бир аз да болсо убакыттан уталы деп, Гандияны чыгарып жиберүүгө буйрат. Анда Багатанын да башы иштеп, анын колдорун таңып, туткундар качып кеткенин айтканга жетишпей калсын деп, уктатуучу газды чыгарып денесине жабыштырып коет да сыртка чыгарып жиберет. Анда Гандия 10 чакты метр чуркап баратып, туткундар качып кетти деп айтып жатып эле уктап калды. Анын кыйкырган сөздөрүн эч ким уккан жок. Артур Денвердин өтөбү бир кыжырына тийип, "Моника сени сүйбөйт деле, мени сүйөт" дегендей сөздөрдү айтып, кыжырданган Денвер ага жетип барайын деп, бирок уктарысы да калбай калып, Артур болсо аны аз жерден өрттөп кое жаздады. Токио менен Рио болсо жанагы бункердеги сейфти тешип, курал-жарактарды алып келе жатышат. Рациядан бардыгын угуп турган Мониканын дагы абдан жени келди байтур. Багатадан тапанча алат дагы аба чыгуучу түтүктөр аркылуу жөнөп кетет. Бир кезде Артур кылмышкерлердин октарысы түгөнгөнүн байкап калат дагы. Ал жердеги кичинекей жүк ташуучу техникага пулемотту орнотот да, кылмышкерлерди көздөй аткылап жөнөйт. Дал ошол учурда аткылап бараткан Артурдун артынан Моника түшүп, ага кыйкырып эле тапанчасын такап калат. Анда Артур пулемотун таштап, Моникага ар кайсы сөздөрүн айтып, алаксытып барып, бир кезде тапанчасын ала калып Мониканы атайын деп жаткан кезде, Моника Артурду 2 жолу атып салганга жетишти. Ошентип Артур ошол жерде эле тынчып жатып калганын көрөбүз. Моника Артурду кантип атып салганын өзү да билбей калып, эми аны кайра жандандырганга аракет кыла башташты. Алардын аракетинен майнап чыгып, Артурду сактап калууга мүмкүнчүлүк пайда болуп, Моника дароо эле Артурду полицияларга өткөрүп берели, алар аны дарылашсын десе, Мартин ага каршы болуп, Артур өлсө өлө берсин деп коет. Бирок чечимди Ракель чыгарып, Артурду полицияларга өткөрүп беришет. Ушундай көрүнүштөн кийин Моника өзүн өзү киши өлтүрдүм деп күнөөлөп, стресске түшө баштаганын байкайбыз. Ал эми Артурду болсо башка башкаруучу жана 1-2 туткун болуп сүйлөп чыгышкан эле. Полковник
Тамайо алардын денелеринде эч нерсе жокпу текшертет да андан соң сүйлөшүүнү баштайт. Башкы башкаруучу полковникке Артурдун эмне кылганын айтып берип, акырында тоноочулар Артурду атканга аргасыз болушту деп, бирок аны кайра сактап калуу үчүн жандандырышты деп айтса, аны уккан полковник биз бул ишти элге таптакыр башкача жарыялайбыз. Кылмышкерлер туткунду мыкаачылык менен өлтүрдү дейбиз. Анан да Артур азыр 5 мүнөттүн ичинде өлүп калса абдан жакшы болот деп коет. Кийинки көрүнүштө биз өткөн күндөргө кайтып, ал жакта биз Татьяна, Берлин, Марсель жана Багаталар болуп, Берлиндин баласына тоноо ишин түшүндүрүп жатышкан эле. Бул кезде алар 12 килограмм алтынды эч кимге белгизбей кантип уурдап кетери тууралуу планда түзүп жатышкан. Тамайо пресс-конференцияга чыгат дагы. Алисага тийиштүү эмес кылмыш иштерин деле ага тагып, аны бүтүндөй каралап салды окшойт. Аны жаңылыктардан көргөн Алиса дагы эле эмне кыларын билбей турат. Бул учурда ал Марсель Бинахамин профессор үчөөнү тең бекем тагып койгон болчу. Профессор Алиса менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, эми сен бул кейпиң менен мени бийликке кармап берген күндө дагы сага баары бир кылмыш иштери козголуп, сени түрмө күтүп турат. Эми сага артка жол жок. Андан көрө бизге кошул дегендей сөздөрүн айтса, Алиса болбой эле алардан керектүү маалыматтарды суроону уланта берет. Бирок дал ошол учурда андан суу кете баштап, анын толгоосу башталып жатканын билебиз. Палермо болсо командага курал-жарактарын даярдатып, силер ойлогондой азыр иштин баардыгы бүтүп калган жок. Анткени профессорду полиция эмес, Алиса кармап алды. Ошондуктан бизде жеңип кетүүгө дагы эле мүмкүнчүлүк бар. Менин оюмча профессор Алисанын тилин табат болуш керек деп айтат. А бизге болсо жеңиштин сөзсүз түрдө кереги жок. Биз болгону убакытты созуп, алтындын баардыгын эритип жетишип кетсек, ошол бизге жеңиш болот деп айтат. Алиса болсо ошол жерден эле төрөгөнгө аракет кыла баштап, профессор болсо анын кыйналып жатканын көрүп, сен бизге макул болуп бизди бошот. Менин аз да болсо медициналык билимим бар, мен сени өзүм түрөтөм деп айтат. Рио менен Токионун мамилелери оңдолуп, кайрадан жакындаша башташат. Тамайо жана майор Сагаста операцияны баштай турган болушуп, майор Сагаста биз имаратты үстүнөн жардырып тешип киребиз, башка жол жок деп айтса, имараттын ичинде музейге тиешелүү баалуу буюмдар бар экенин эскертет. Анда полковник Тамайо эч кандай баалуу буюмуңду уруп да ойнобойм. Имаратты үстүнөн жардырып кирсеңер, жардырып киргиле. Кыскасы операцияны ийгиликтүү аягына чейин алып баргыла деп. Майор Сагастанын аскердик тобу имаратты үстүнөн жардырып кирген кезде Суарес баштаган спецнастардын тобу төмөн жактан кол салып кирери айтылат. Ал эми Алиса болсо бул мезгилде өтө эле кыйналып, ага чындап эле жардам керек болуп калды окшойт. Багата төмөн жактагы команда мүчөлөрүнө алтынды ээрүтүүнү таптакыр токтотпогула деп айтып, өздөрү болсо боло турган кол салууга даярданып калышты. Кийинки көрүнүштө Алиса аргасыздан ал жерде байланып турган эркектерди бошотуп, бошонгон үчөө дароо эле шашкалактап, Алисага медициналык жардам көрсөтө башташты. Аскерлердин жогору жакка көтөрүлүп кеткенин көргөн Палермо, алар имараттын чатырын жардыра турганын түшүнүп калат да. Дароо Хельсинкиге байланышып, ал жактан тезирээк качып кет деп айтат. Бирок Хельсинки аны укпай эле, мен аларды бул жерден өткөрбөйм деп эле даярданып жатканын көрөбүз. Бир аздан соң эле чоң жарылуу пайда болуп, аскерлер имараттын чатырын жардырып жиберишти. Жарылуу учурунда Хельсинкинин бутун чоң эстелик басып калып, Палермо жана башка команда мүчөлөрү менен бирге жогору жакты көздөй чуркап жөнөштү. Ал эми майор Сагастанын командасы төмөндү көздөй түшүп жатканын көрөбүз. Анын командасына жанагы Гандие дагы кошулуп калган болот. Көрсө Сагаста менен Гандие кайсы бир согушта бирге болушуптур. Алисаны төрөтүп бүткөн профессор дароо эле ишине кирип, команда менен байланышка чыгып, дароо эле жагдайга жараша буйруктарды бере баштайт. Тоноочулар болсо аскерлерди Хельсинкиге жеткирбей тосуп калышат да. Мартин аскерлер жакты гранатомет менен атып жардырып жиберип, алардын бери көзөй жылуусуна бөгөт коет да Хельсинкинин жанына жетип барышат. Өткөн мезгилге кайтсак, Берлиндин баягы тоноо иши башталып, алардын тоноо иши Татьяна концерт берип жаткан имаратта болот. Берлин Марсель жана анын баласы үчөө ойлонулган планды өтө бир тактык менен аткарып, ал жактагы кайтарууда турган алтындан жазылган тарыхый экспонаттарды дал эле ошондой тактыкта башка заттар менен жазылган идиштерди алмаштырып үлгүрүшөт да. Аны эшик аркылуу чыгарып кетүүгө мүмкүн эмес болгондуктан Берлин аны сууга ыргытып, суудан болсо аны Багата тосуп алат да. Планды ийгиликтүү ишке ашырышып эле эч нерсени билгизбей ал жактан кетип калышканын көрөбүз. Кол салып кирип келе жаткан аскерлер дагы өздөрүнүн жаракат алган аскерлерине жардам беришип, тоноочулар дагы Хельсинкини ал жерден алып кеткенге аракет кылышат. Бирок Хельсинкинин буту катуу басылып, керек болсо анын сөөгү да көрүнүп калгандыктан, ал бутумду кесип салгыла десе, Мартин ага болбой, биз бир нерсе табабыз да эстеликти өйдө көтөрөбүз деп айтат. Профессор болсо жаңы планды ойлонуп, Денвер жана башка команда мүчөлөрүн туткундарды алып имараттын чатырына чыгып, аларга аралашып тополоң кылгыла деп айтат. Профессордун планы чатырга чыгып, жанагы жарылган жерден кайра төмөн түшүп каптап келе жаткан аскерлерди артынан дагы курчап калуу эле. Аны түшүнгөн Денвер дароо ишти баштады. Бул кезде полковник Тамайо төмөн жактагы эшик аркылуу Суарес баштаган спецнастардын тобун киргизүүнү пландап жатканы белгилүү болот. Анда профессор ал спецнастардын тобун кантип киргизбей коюуну ойлоп жатса, бул маселени дароо эле Ракель чече баштайт. Анткени ал Артурга кошуп башкы башкаруучуну боштондукка чыгарганда, Ракель анын кишенине микрофонду жашырып койгон эле. Профессор Бинахаминге белгиленген иштерди тапшырып,
Марселди болсо шаарга жөнөтүп, умургай үчүн керек болгон бардык нерселерди алып келип бер деп тапшырат. Бул кезде профессордун айтуусу боюнча туткундардын бардыгы имараттын чатырына чуркап чыга башташкан эле. Аларга кошулуп Денвер жана башкалар дагы аралашып чыгышты. Ал жака чуркап чыккан туткундардын эч биринде курал жок болгондуктан, анан да кээ бир туткундар бет каптарын чечип салгандыктан полковник аларды аттырткан жок. Бирок полковник снайперлерине алардын бирөөсү эле жарылган тешикти көздөй чуркап жетип барса, дароо атып сал деп түшүндүрөт. Ал эми Мартин менен Рио бир нерсени таап келишет дагы. Анын жардамы менен бардыгы эстеликти көтөрүп, Хелсинкини бошотконго аракет кыла башташат. Полковник болсо Суарести башкы эшик аркылуу киргизейин деп алган кезде, анын телефонуна белгисиз номер чалат да. Полковник телефонду алса эле ал жактан профессор сүйлөй баштайт. Ал жанагы Ракель жашырып койгон микрофондогу үндөрдү полковникке угузуп, ал үн жазууда полковник тоноочулар Артурду өлтүрдү деп жала жабабыз деп. Анан да Артур 5 мүнөттүн ичинде өлүп калса жакшы болот деп айткан сөздөрү жазылган болчу. Ушундан кийин профессор полковникке, эгер сен азыр спецнастардын тобун башкы эшик аркылуу киргизип жиберсең, мен албетте бул үн жазууну коомчулукка жарыялап жиберем. Анан да инспектор Алисага болгон кылмыш иштеринин баарын жала жаап койгонуңду, баардыгын элдерге факты менен далилдеп берем деп, андыктан спецнастарыңды киргизбе деп айтат. Аны уккан полковник кайра эле эмне дээрин билбей такалып калды. Ошентип Суарестин командасы чабуулга кирбей токтоп калып, Матиас имараттын чатырынан мынтыгы менен аткылап белги бергенде, Денвер арканга байланган баштыкты өзүн-өзү тарта баштайт. Көрсө Денвер имараттын башына чыккан кезде эле бутуна арканды байлап чуркап келе бериптир. Ал арканды тартып отуруп баштыкты өздөрүнө алып алгандан кийин баштыктын ичинде алардын курал жарактары болуп чыгат. Ал эми имараттын ичиндегилер жанагы эстеликти көтөрүүгө мүмкүн болуп Хелсинкини чыгарып кетишет. Снайперлер атууга уруксат сурап, бирок аларга уруксат берилбейт. Куралданып таптаяр болуп калган Манила, Денвер жана Токио үчөө Палермо белги берген кезде жанагы жарылган тешикке жетип барып түшүп, жанагы аскерлердин артынан атлай башташат. Ошентип майор Сагастанын командасын кылмышкерлер толугу менен курчап калышты. Сагаста полковник менен байланышка чыкса, полковник спецнастардын командасы чабуулга кирбей калганын айтат. Полковниктен пайда жок экенин түшүнгөн Сагаста командасы менен сүйлөшүп, ал тоноочуларга куралын таштап колун көтөрүп, биз багындык деп айтып жатып эле, ар кимиси ар кайсы жака бомба ыргытып жардырып жиберип, катуу атышып салгылашып башташат. Ошентип кийинки бөлүмдө биз Токионун өткөн жашоосуна келебиз. Ал кезде Токио мурунку жигити Рене менен жүргөн болчу. Алар дагы уурулук менен алектенип жүрүп эле бир күнү ошондун айынан бир жерден атышуу болуп кетип, Токионун жигити Рене көз жумуп, Токио болсо ошол жигитин өлтүргөн адамдын өзүнө атып өлтүрүп качып кетип калыптыр. Ал жөнүндө жаңылыктарда көрсөтүп жатканда аны көргөн Берлин профессорго, биз ушул кызды таап өзүбүзгө кошуп алышыбыз керек. Бул кызда бизге керектүү көп сапаттары бар экен десе, профессор Берлинге кайдагы эле нерсени айта бересиңби? Бул кызды азыр бүткүл Мадридтин полициялары издеп жатат. Анын үстүнө бул кыз адам өлтүргөн турбайбы десе, Берлин болбой эле Токио жөнүндө айта берип, акыры профессор макул болуп, эгер бул кыз жакынкы аралыкта кармалбаса, мен аны издеп баштайм деп айтат. Ал эми имараттын ичинде болсо буга чейин болуп көрбөгөндөй атышуулар болуп жатты. Буга чейин алар калп эле согуш деп келгени менен чыныгы согуш эми башталды окшойт. Сагастанын командасы катуу каршылык көрсөтүп, атышып отуруп, курчалып калган жерлеринен чыгып кетүүгө мүмкүн болуп, Палермо жана башкалар имараттын башка бөлүгүндө калып, Денвер, Токио, Манила үчөө ашканада бекинип калышат. Алар ашкананын оозуна бир чоң темирди жөлөп, ичкериге Сагастанын командасын киргизбей каршылык көрсөтүп турушту. Алардын ашканада камалып калганын билген Палермо жана башкалар эми эмне кылаарын ойлоно башташып, ал жерде турган чоң эшикти хакердик жол менен ачуу үчүн Рио 1 саат убакыт кетерин айтат. Анда Ракель 1 саат бизге аябай эле көптүк кылат деп, 1 саат ичинде Денвер, Токио, Манила үчөөнү Сагастанын командасы кармап алышы мүмкүн деп, ал жердеги чоң эшикти дароо эле тешкенге аракет кыла башташат. Ал эми бул учурда Гандия менен Токионун ортосунда кайым айтышуу башталып, Токио Гандиянын абдан жинине тийгендиктен, Гандия чыдай албай майор Сагастанын дагы буйругун укпай эле ичкери тарапка бир топ ок чыгарат да гранатаны ыргытып жиберет. Бирок аны байкап турган Токио өтө эле шамдагайлык менен гранатаны тосуп калып, кайра өздөрү жака ыргытып жибергенге жетишет. Жыйынтыгында граната жарылып, майор Сагастанын командасы бир топ эле жаракат алып калышты. Анан да алардын бирөөсү өлүп калганын билебиз. Андан соң майор Сагаста Гандияга келет да, дагы бир жолу менин буйругумду укпай четке каксаң, мен сени өзүм атып өлтүрөм деп айтат. Манила болсо ошол бөлмөдөн Денверге сүйүүсүн билдирип, аны бир канча жылдардан бери эле сүйүп келе жатканын ачка чыгарат. Өткөн мезгилге кайтсак, биринчи сезондун эң башкы серияларында көрсөтүлгөндөй, профессор Токиону издеп жүрүп, аны таап алып келет. Ал Токиого өзүнүн сунуштарын айтып, эми жашооңду таптакыр башка барактан баштайсың деп айтып, сунушту кабыл аласыңбы же жокпу өзүң чечесиң. Эгер кааласаң кетем десең кете бер деп эшикти ачса, Токио ордунан жылбай эле унчукпай туруп калат. Ошондон тарта Токиодагы команданын бир мүчөсүнө айланып, ушул иштер башталып калган эле. Палермо жана башкалар чоң эшикти теше башташып, профессор болсо Алиса анын бутуна атып салган окту чыгарат. Бир кезде Мониканын жанына Артур чуркап келип, андан тешкичти сурайт. Мониканын жүрөгү түшүп калып, көрсө ал Рио болуп чыгып, Мониканын көзүнө Артурдун элестери көрүнүп эле тынчын ала баштаганын билебиз. Рио болсо тешкичти алат да Токиолор камалып калган бөлмөнүн алдынан тешкенге аракет кыла баштайт. Моника
Моника такыр эле өзүн кармай албай, тынчтандыра албай жаткандыктан операция учурунда колдонулуп жаткан наркотикалык зат морфини өзүнө сайып салат. Алиса болсо кыздуу болгондуктан анын атын Виктория деп атайт. Кийинки көрүнүштө Токиолор камалып турган бөлмөдөн бир кызыктай үндөр чыккансып, Токио дубалдарды текшерип жатса эле, көрсө Сагасанын командасы ал жака кирүү үчүн дубалдарды башка жагынан тешкенге аракет кылып жатыптыр. Анда Токио ошол аскерлер тешкен тешик аркылуу өздөрүн атып жиберип, алардын буттарын жаралайт. Бирок дал ушул учурда Токио терезенин маңдайында снайперлерге көрүнүктүү жерде турган болот. Алар дароо аткылап башташып Токиого ок тийип калды. Эшикти тешип жаткан Палермалардын дагы газы түгөнүп калат. Моника айткандан улам Денвер ошол ашканадан төмөн жака түшүп качып кете турган жол бар экенин табат. Бирок ал жактагы аркан аркылуу 5-6 кабат төмөн жака чейин түшүш керек экен. Алар ошол жак менен кача турган болуп калып, Денвер Токиону эмне кылсам да таштабайм, алып кетем деп көтөрүп жатса, Токио ага мени таштап кете бер деп болбой. Мен баары бир аркан менен төмөндө карай түшө албайм, анткени денемдеги ок тийген жерлер сыздатып ооруп жатат деп айтса, анда Денвер Токиого биз төмөн жака түшөлү дагы сени тосуп калуу үчүн жумшак нерселерди жайгаштыралы. Даяр болгондо сен секиресиң, биз тосуп алабыз деп айтып жөнөп кетет. Бул учурда Сагастанын командасы жардырып кирүү үчүн бомбаны орнотуп жаткан болчу. Токио ошол жерден баары бир эч жака кете албай тургандай болуп, өткөн жашоосунун баардыгы көз алдына тартылып, ошол кезде эле анын жанынан Рио сементти тешип чыгат. Аны көргөн Токио абдан сүйүнүп эле ыйлап баштайт. Анда Рио Токиодон эмнеге ыйлап жатасың деп сурап, жанагы кичинекей тешикти адам баткыдай кылып чоңойтконго аракет кыла берет. Токио болсо Риого сен мени куткарууга келгениң үчүн абдан сүйүнүп жатам деп айтып, аңча болбой эле аскерлер дубалды жардырып жиберди. Эми Токио болгон күчү менен куралын колго алып, аларга каршылык көрсөтө баштады. Бирок бир кезде Токиого дагы бир жолу ок тийип, Сагастанын командасы дээрлик анын жанына чейин каптап келип калышты. Ошол жерден Токио Риого бул жерден качып кет деп айтып, аны менен акыркы жолу коштошуп, ошол жерде эле жатып калат. Дароо эле анын жанына Гандия келет да, анын ишин бүтүрөйүн деп тапанчасын такаса, Токио көкүрөгүндө турган 4 гранатаны жарылууга даярдап койгон болот. Аны көргөн Гандия а деп кыйкырганча болбой эле, бомбалар жарылып бөлмөнүн ичи күл талканга айланды. Ошентип ошол жерден Токио жана Сагастанын бир канча аскерлери жарык дүйнө менен кош айтышты. Ушул жерден чындап эле Токионун эрдигине баа берсек болот. Ал эми Денвер менен Манила төмөнгө түшүп баардыгын даярдашып, Токиого секир деп канча жолу кыйкырышса дагы, Токио аларды угуп бирок секирбей ошол жерде калып калды эле. Ошентип Токионун өлүмү баардыгы үчүн өтө кайгылуу абалды жаратты. Баардыгы турган жерлеринде ыйлашып, аны көргөн профессор дагы дааратканага кирип бекинип алып ыйлап баштайт. Дал ушул мезгилде Алиса эмнени ойлонду билбейм, текчеде турган профессордун тапанчасынын окторун алып коет да, баласын көтөрүп алып эле эч кимге билгизбей качып жөнөйт. Бул кезде майор Сагаста полковникке байланышка чыгып, Токионун өлгөнүн кабарласа, полковник сүйүнгөнүнөн кол чаап жиберет. Бирок Сагаста андан аркысындагы айтып, менин аскерлеримдин баардыгы көз жумду. Бир аскерим оор жарадар, бир аскерим чала жарадар. Ошол үчөөбүз эле калдык деп айтса, аны уккан полковник дароо эле операцияны токтотуп артка кайткыла деп буйрат. Бирок Сагаста артка кайтпай турганын айтып, баштаган соң аягына чейин чыгаарын айтып эле, кылмышкерлер азыр бизди жок кылдык, жеңдик деп ойлоп жатышат. Бирок мен аларды башкача жол менен жеңем деп эле байланышты үзүп коет. Сагаста дароо эле Мартин менен сүйлөшүп, бизде эки эле жоокер калдык, мен жана менин аскерим. Жанымдагы аскер абдан оор абалда, ага тез арада операция кылыш керек. Ооба, мен жеңилгенимди мойнума алам. Андан көрө эки тарап жолугуп сүйлөшүү жүргүзөлү десе, Палермо бул боюнча профессорго чалып байланышмакчы болуп, бирок бул кезде профессор дааратканада ыйлап отурган болчу. Анда эч нерседен бейкапар отурган Марсель Алисанын жок болуп кеткенин байкап эле, камерадан караса ал төмөн жактагы кунааны от алдырып айдап кетмекчи болуп жатыптыр. Марсель ал жөнүндө дароо эле профессорго айтып, алар бинахаминди ошол жерге таштап Алисанын артынан жөнөп калышты. Алиса болсо унааны катуу ылдамдыкта айдап ал жактан чыгып кеткенин көрөбүз. Кийинки көрүнүштө биз мындан 5 жыл мурунку убакытка келебиз. Ал кезде Марсель жана Берлин тиг учакта учуп бара жатышат. Көп өтпөй эле алар муздун арасынан нефти соргон станцияга келишип, ошол жерден алар темир ширетүүчү адам Сантьяго менен, тагыраак айтканда Багата менен таанышышат. Багата бул жерде бир канча жылдардан бери иштеп, кандай гана жерде болбосун темирди ширетүүнүн профессионалы экенин билебиз. Көрсө алар ошол Багатаны бул жерден алып кетип өздөрүнүн командасына кошуу үчүн, анан да ошол жердеги өтө бир күчтүү кыймылдаткычты алдоо жол менен алып кеткенге келишиптир. Ракель менен Палермо профессор менен сүйлөшүп, алар Алисаны кубалап бара жатышканын билишкенден кийин эшикти тешип аягына чыгарып, Сагаста менен сүйлөшүү жүргүзмөкчү болушат. Бирок аларга Рио каршы чыгып, эгер эшикти ачсаңар мен аларды дароо эле жардырып жок кылам деп айтат. Ал Ракель менен Палермого эмне эле силер эч кимди өлтүрбөйбүз деп сүттөн ак боло бересиңер. Мына биз Гандияны өлтүрбөй коюп, ал Найробини өлтүрүп салды. Эми минтип Токиону да жок кылышты. Эмне алар бизди ушинтип чекеден өлтүрө берсе, биз колубузду жайып отура беребизби деп кыйкырып жатса, Ракель аны дароо эле куралсыздандырып, тынчтандырып койду. Ал эми Марсель менен профессор Алисаны кубалап бара жатышат. Кубалашып жүрүп отурушуп, Марсель жол кыскартканга мүмкүн болуп, бир кезде Алисанын унаасынын маңдайынан чыга келет. Бирок Алиса баласын дагы ойлоп койбой, унааны токтотпой эле түптүз айдай берет. Алар бири-бири менен сүзүшкөнү калганда Марсель аргасыздан жолдон чыга качканга туура келип, Алиса ушундай
көз катар мергенче экенин көрсөтүп эле Марселдин унаасынын дөңгөлөгүн атып салганга жетишет. Алиса андан ары качып жөнөп, арттан кубалап келе жаткан профессор Марселге токтоп аны ала кеткендин ордуна Марсел байланышка чыгып жатса да болбой эле Алисанын артынан токтобой кубалап кетип калат. Анда Марсел айласыздан жөө чуркап жөнөдү. Полковник Тамайо болсо кайра эле кылмышкерлерди элге болушунча жаман көрсөткөнгө аракет кылып, биздин жоокерлерди алар мыкаачылык менен өлтүрүштү деп жарыяламакчы болуп калат. Тоноочулар эшикти тешип бүтүп, Палермо Сагаста менен сүйлөшүүнү баштайт. Сагаста Палермага мен силердин туткунуңар болоюн. Силер болсо сырттан хирургдарды киргизгиле да менин аскеримди тезден операция кылдырткыла деп айтат. Ушул жерден биз майор Сагаста полковник Тамайо менен жакшылап сүйлөшүп план түзүп, жанагы чала жарадар болгон 3-чү жоокерин жашырып койгонун түшүнөбүз. Жамгыр жаап жатканда профессор Алисанын аркасынан кубалап келип, бир сарайга кирип, аны кармап алат да тапанчасын такаган кезде Алиса профессорго ар нерселерди сүйлөй баштайт. Анан да сөзүнүн аягында сен мени ата албайсың, аткан колуңан келбейт деп айтса, профессор намыстанып кетти айтор Алисаны бутка мээлеп эле машасын басып калат. Дал ушул жерден анын тапанчасындагы окторду Алиса алып койгонун түшүнүп, эми өзү кайрадан Алисанын туткунуна айланды. Алиса кайрадан анын колу бутун таңып унага салат да кайдадыр жөнөп кетти. Өткөн күндөргө кайтсак, Багата баягы станциядан Берлинге өзүнүн 7 баласы бар экенин айтып, 7 баласы 7 башка өлкөдө экенин айтып жаткан. Аңгыча эле алардын жанына станциянын башчысы келип калат. Көрсө алар бул ишке дагы бир топ убакыт мурун эле даярданып, жанагы чоң кыймылдаткычтын атайлап эле бир тетигин алып коюп бузулуп калды деп коюшкан болот. Палермо станциянын башчысына биз бул чоң кыймылдаткычты жана темир ширетүүчү адамды бул жактан алып кетебиз. Кыймылдаткычты оңоп бүткөндөн кийин кайра өзүбүз алып келип беребиз. Компания менен келишим ушундай болчу деп эле станция башчысынын кулагына камырды жайып коюп эле кетип калышты окшойт. Көп өтпөй полковниктин буйругу менен хирургдар имараттын ичине кирип, биринчи Сагастанын аскерин андан соң Хельсинкине операция кылмакчы болушат. Бул кезде Ракелдин шоусу башталып калган эле. Анын видеосу бардык соц тармактарга жарыяланып, бүгүнкү болгон салгылашта Токио көз жумганын, аны менен бирге бийликтин 6 аскери көз жумганын жарыялайт. Анан да биз бир мүчөбүздү куткарыш үчүн ушундай согуш уюштурганыбыз үчүн баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Биз үчүн топтолбой үйүңүздөргө кетиңиздер десе, ал видеону көргөн элдер ого бетер көбөйүп, кетпейбиз деп кыйкыра баштаганын көрөбүз. Мындай абал кайра эле полковниктин кыжырын келтире баштайт. Көрсө жанагы Артур өлбөй тирүү калыптыр жана ал жөнүндө Моника кабардар болот. Полковник Тамайо түндө үйүнө келип эле аялынын үнүн укпай, үйдө шектүү бир нерсе болуп жатканын дароо байкайт да полицияларга кабар берүүчү баскычты басып коет. Бөлмөсүнө кире калса эле ал жакта аялы таңылып, бет маңдайында тапанчасын кармап турган Алисаны көрөт. Алиса далил катары профессордун көз айнегин тагынып, профессор менин колумда, бер десең дароо азыр колуңа карматам деп айтат. Бул кезде унадагы профессор чыкканга аракет кылып жаткан эле. Алиса полковникке мен сага профессорду беришим үчүн сен мага тагылган күнөөлөрдүн баардыгын алып салып, күнөөнү өз мойнуңа алып бул кызматтан кетишиң керек. А эгер макул болбосоң мен профессор жака кошулуп кетем деп айтса, полковник Алисага профессор сенде экенине такыр ишенбейм деп айтып, анан да мен үйгө кирип келе жатканда полицияларга кабар берип койдум. Азыр алар кирип келип сени кармап калышат десе, Алиса дароо эле тездик менен полковникти турган жеринде уктата чапты. Ал эми профессор болсо, колу таңылуу болсо да бир айласын таап унадан чыкканга мүмкүн болуп, ал жердеги даректи окуп, полковниктин үйүнө келишкенин дароо түшүнөт. Анда профессор качып кетүүнүн ордуна тескерисинче полковниктин үйүн көздөй жөнөп, жолдон Алисага жолугат да сен мага кошулбаска эч кандай айлаң жок. Полициялар бул жерге келип калышты деп айтып, колун чечтиртип, полициялардан жашырынып ошол жердеги башка батирге кирип кеткенге жетишишет. Полициялар Тамайонун үйүнө кирип келишкенде Тамайо дагы эсине келе баштаган эле. Ал полицияларга Алиса Сиера бул жерде жүргөнүн айтып, бул имараттагы бардык батирлерди бирин калтырбай кыдырып чыккыла. Анан да 2 километр радиустагы аралыктардын бардыгын жаптырып, бүт баарын текшергиле деп буйрат. Көп өтпөй эле Алиса менен профессор кирип кеткен батирди сыртынан полициялар такылдата башташат. Анда профессор тездик менен бир айласын табат да баланы бир нерсеге салып аны төмөн жакка түшүрүп, андан соң Алиса экөө дагы ошол жак менен түшүп кетишти. Кирип келген полициялар Алисанын терезе аркылуу качып кеткенин түшүнүп калышты окшойт. Айлана тегеректе полициялар абдан көбөйүп кетти. Профессор жана Алиса билинбей барып дагы башка имаратка кирип кетишет. Бул кезде Марсел профессордун унаасын таап келгенин көрөбүз. Бирок ал профессорду таппай коюп, ал жөнүндө Бинахаминге кабарлап, профессор жоголуп кеткенин айтып, эми ишти өзүң колго ал деп айтат. Имаратка кирип келген профессор почта каттарын карап эле кайсы батир бош экенин билип коет. Алиса болсо эшиктин кулпусун ачканга мүмкүн болуп, ичине киришсе ичинде чындап эле адам жок болот. Ал жердеги белгилерден байкап үй ээлери эртең келерин билишип, эми бир аз тынчтанып калышканда көчөдө үйүлгөн полициялар ошол тегеректеги үйлөрдүн баардыгын текшерип, алар кирип кеткен имаратка дагы кире башташты. Бул кезде команда мүчөлөрү профессордун жоголуп кеткенине карабай Бинахамин менен байланышып, алтынды чыгарып кетүү ишин баштамакчы болуп калышат.
Өткөн мезгилде Мартин профессорго көп убакыттан бери изилдеп ойлонуп чыккан. Алтынды сыртка кантип сордуруп чыгарып кетүүнүн планын түшүндүрүп жаткан. Алар албетте имараттын саркынды суулары аккан түтүгү аркылуу баягы нефти соргон станциядан алып келишкен. Өтө бир күчтүү жел үйлөткүч кыймылдаткычты колдонуп, алтынды бир канча километр аралыкка түрттүрүп жиберишмек. Албетте алтынды түрттүрүш үчүн көп сандаган суу керек болчу. Ошондуктан алар жанагы чоң сейфтин ичине тынбай толуп турган сууну колдонушмакчы болушат. Ал эми Алиса менен профессор отургучтун алдын бошотушат да, ошол жака бекинишет да, үстүн атайын кара чүпүрөк менен бекиткенге жетишип, анын үстүнө жөлөнгүч олпокторду билинбегидей кылып коюп коюшат. Дал ошол учурда ошол батирдин эшигин такылдата башташып, жогору жактан бир адам түшүп келет да, бул үйдө эч ким жок экенин айтат. Анда полициялар болбой эле ал жакты аштырышып, үйдүн ичин текшерип, эч ким жок экенине ынанышат да, кайра кетип бара жатышкан кезде Алисанын баласы үн чыгарып эле ыйлап баштайт. Анда Алиса баласынын оозун жаап, үнүн чыгарбаганга аракет кылып, полициялар дароо артка кайтылып карап калган кезде профессор менен Алисаны мыялаган мышык куткарып калды окшойт. Мышыкты көргөн полициялар дароо ал жактан чыгып кетип калышат. Улуттук банктагы команда мүчөлөрү болсо буудайдай болгон алтындарды түтүккө толтурушуп, түтүктөрдү кыймылдаткычка улап кыймылдаткычты иштетип, чоң сейфтеги сууну дагы түтүк аркылуу алып келип кошуп жиберишет да. Мартин бардыгын математикалык тактык менен кыла баштайт. Анын эсеби боюнча кыймылдаткыч иштеп баштагандан кийин туура 1 мүнөттөн соң буудайдын данындай болгон кичинекей алтындар суу менен биргеликте Бинахамин турган жерден агыла башташ керек болчу. Бирок арадан 1 мүнөт убакыт өтүп, Бинахамин дагы эле алтын түшпөй жатканын айтат. Анда Мартин мен математикалык жактан эч жерден жаңылбашым керек болчу деп, кыймылдаткычтын жанына келип эле ал алтындарды ушундай бир күч менен түртүп чыгышын тиленип жатты. Бир кезде эле жанагы түтүктөн суу аралаш алтын жаай баштап, бардыгы тең план ишке ашканына абдан сүйүнүшүп, Бинахамин дароо эле ал жактан түшкөн алтынды элек менен ээлеп алып, чекесине эле аларды ээритип кайрадан калпка айландыра башташат. Профессор баласын кармап отурган Алисага ошол батирден тамак жасап берип, бул жактан кантип чыгып качып кетиштин амалын ойлоп түнү бою отурушту. Бул кезде майор Сагастанын жанагы чала жарадар болгон жоокер кызы аба түтүктөрү аркылуу эч кимге билинбей жылып жүрүп отуруп, майор Сагастанын буйругун аткара баштайт. Көрсө ал буйрук боюнча имараттын арт тарабындагы эшиктердеги бомбаларды ажыратып жүрүптүр. Тоноочулар болсо тынымсыз чакалап эле жанагы алтындарды түтүккө салып жатышты. Кыймылдаткыч жакшы иштеп берип, түтүктүн аркы башындагы Бинахамин дагы өз командасы менен бирге ишти кызуу жүргүзүп жатты. Түндө Алиса ойгонуп кетсе эле, профессор ошол батирден бир телефонду таап алып чукулап жаткан болот. Ал өзүнүн хакери Шакирге байланышууга мүмкүн болуп, Шакир аны дароо эле Бинахамин менен байланыштырат. Профессор Бинахаминге ойлонуп койгон планын түшүндүрөөрү менен эле Бинахамин дароо ишке киришет да, 3-4 адамы менен шаарга жакындап барып, таштандыларды чогулткан унаанын бирөөсүн кармап алышып, ал адамдарды бир жерге байлап салышат да, ошол унаа менен профессордун дарегине келишет. Албетте аларды ар бир 100 метр сайын эле полициялар токтотуп, ар жак бер жагын карап, андан соң өткөрүп жатышты. Профессор менен Алиса болсо чоң таштанды челектердин түптөрүн тешип салышат да, өздөрү ошол жака киришип, билинбестен көчө тарапка чыкканга мүмкүн болот. Бинахаминдин адамдары ал таштанды челектерин билдирбестен көтөртүп, таштанды унаасынын артына профессор Алиса жана анын баласы үчөө кирип кеткенге мүмкүн болот. Ошентип алар ал жактан ийгиликтүү чыгып кетишип, профессор ичине кайтып келди. Ал жерге келгенде профессор бир топ алтындар ээритилип, кайра өз калыптарына келтирилгенин көрүп, буюрса план ишке аша баштады деп эле сүйүнүп жатты. Кийинки көрүнүштө өткөн күндөргө кайтып Татьяна менен Берлин сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Анда Татьяна мындан ары Берлин менен боло албастыгын айтып, ар кандай болбогон себептерди айтып эле Берлинден кетип калат. Анда Берлин бир нерседен шектенип, Татьянанын аркасынан аңдып жөнөйт. Жыйынтыгы Берлиндин жүрөгүнө найза сайылгандай болуп өтө катуу тийип, көрсө Татьяна Берлиндин өз баласы Рафик менен жолугуп жүргөн болот. Ал эми азыркы мезгилге кайтсак, Бинахамин алтындын акыркы бөлүгү келип түшкөнүн айтат. 90 тонна алтынды түртүп чыгарып жиберген команда мүчөлөрүнүн сүйүнүчүндө чек жок болуп турду. Бирок канткен менен кыймылдаткыч өтө катуу иштегендиктен, полковниктин кызматкерлери алар алтынды түртүрүп чыгарып кетип жатканын түшүнүп калышат. Имараттын ичиндеги тоноочулар болсо ар бир ишти ийгиликтүү аяктагандан кийинки өздөрүнүн ырын-ырдап майрамдап жатышат. Полковниктин алдына түтүктөрдү эң мыкты билген адамды чакыртып келишип, ал адам ойлонуп отуруп, булар бир канча километр аралыкка күчтүү кыймылдаткычтын жардамы менен алтынды түрттүрүп кетип жатат деп түшүндүрөт. Анда полковник дароо эле Анхелге буйрук берип, түтүктөрдүн аягы бир канча жерлерге баргандыктан алардын бардыгын текшертүүгө жөнөтөт. Моника уктап жатып эле бир кезде ойгонуп кетет да, анын кулагына Токионун үндөрү угула баштайт. Ал төмөн кеткен лифтти карап көрсө, ал жактан Артур чыга калгандай болуп, коркконунан Моника өзүн кармай албай эле мылтыгы менен ар тарапты аткылай баштайт. Ал жака чуркап кирген
Денверди дагы Моника аз эле жерден атып салайын деди. Анда Денвер Мониканы тынчтандырып, бул жактан сага эч ким зыянын тийгизбейт, сен дагы эч кимге зыяныңды тийгизе албайсың деп, бир канча убакыт эс алып, ар кандай жаман ойлорду таштоону суранат. Андан соң Денвер чындап эле Моника психикалык жактан жабыркап жатканын түшүнүп, эки ошол бөлмөгө бекинип алышат да көпкө чейин сүйлөшүп отурушуп, Денвер ага өткөн күндөрдү эстетип, аны болушунча алаксытып күлдүргөнгө аракет кылып жатты. Спецнастардын тобу суу каналы барган станциялардын биринчисин текшеришип, ал жакта эч нерсе жок экендигин кабарлашып, кийинки станцияларды текшерүүгө жөнөшөт. Сагастанын жоокер кызы болсо бир жерден жаратын дарылаганга аракет кылат да, андан ары акыркы бомбаны ажыратууга жөнөп кетет. Спецназдар болсо улам кийинки станцияларды текшерип жүрүп отурушту. Команда мүчөлөрү сүйлөшүп жатканда Матиас аларга барыңар тең аттарыңарды жашырып шаарлардын аттарын коюп алгансыңар. Эгер биз полицияларга кармалып калсак, силердин атыңар билинбей меники эле билинип калабы деп өзүнө Памплана шаарынын атын коет. Өткөн күндөргө кайтсак, Татьяна бир жака басып кеткенде Берлин баласынын жанына келип отурат. Ал Рафикке силер качантадан бери жолугуп жүрөсүңөр десе, Рафик ага бир топ эле убакыт болуп калганын айтып, негизи мен сага муну өзүм айтайын деген, бирок такыр айта албадым. Биз Татьяна экөөбүз бири-бирибизди аябай сүйөбүз, болуп көрбөгөндөй сүйөбүз деп айтат. Аңча анын артынан Татьяна дагы ал жерге келип калып, Берлин аларга кармашкан колуңар үзүлбөсүн, бактылуу болгула дегендей сөздөрүн айтып, анан да экинчи көзүмө көрүнбөгүлө дегендей кылып аларды ал жерден кетирип жиберет. Алар кеткенден кийин Берлин ошол кымбат баалуу ресторанды ой кырынан эле талкалай баштаганын көрөбүз. Көп өтпөй эле ал жерге полиция келип Берлинди кармап кетип, Берлинге баары бир болуп калгандыктан ал ошондон ары түрмөгө да кирип кетет. Бул кезде профессор жана башкалар алтындардын баардыгын жүк ташуучу унааларга жүктөп бүтүп калышкан эле. Бир кезде эле полиция унааларынын үндөрү чыга баштап, камерадан карашып эле ал жака полиция унаалары жетип келгенин көрүштү. Анда баардыгы шашылып, курал жарактарын алып полициялар менен атышууга даяр болуп калышты эле. Профессор аларга кыйкырып, баардыгы кеч болуп калганын айтып, куралдарын таштоого буйрук берип, биз алар менен атышканда деле баары бир эч кандай пайда жок. Биз алар менен атышкычак деле ары жактан жүздөгөн аскерлер жетип келет. Биз бул алтын менен керек болсо өлкөдөн да чыгып кете албай калабыз деп айтып, биз бул согушта жеңилип калдык деп полициялар келген кезде колун көтөрүп туруп берет. Келген полициялар аларды дароо эле кишендешип, унааларга салып салышат. Ошентип алар жеңилүү ызасын тартып 15-20 мүнөт унаанын ичинде отуруп калышты. Бир кезде эле профессордун башына суроо келип, сыртта полиция унааларынын үндөрү тынбастан угулуп жатат. Биз болсо бул жерде отурганыбызга 20 мүнөт болду. Эмне үчүн алар бизди алып кетпей жатышат деп, дароо эле эшикти тепкилеп жатып, сындырып сыртка чыгып караса, сыртта полиция унаасынын үнүн чыгарган аппараттан башка эч нерсе жок болуп чыгат. Ошол жерден гана профессор алтынды уурдатып жибергенин түшүнүп, көрсө кимдир бирөөлөр полициялардын аттарын жамынып келишип эле, өтө бир кыйтырлык менен профессорлорду алдашып, алардын алтын жүктөп койгон унааларын айдап качып кетип калышыптыр. Ал эми өткөн мезгилде болсо Мартин профессорго планды түшүндүрүп берип жатканда, биз бул күчтүү кыймылдаткычтын жардамы менен алтынды шаардын деңгээлинен жогору түрттүрүп чыгарабыз. А полициялар болсо биз алтындарды төмөн жакты көздөй гана агызып жиберди деп ойлошот да, жалаң гана шаардын деңгээлинен төмөн станцияларды текшерүүгө алышат деп айтып берген эле. Анын айтканы айткандай болуп, полковниктин аскерлери бардык станцияларды текшерип, бирок алардын эч биринде кылмышкерлердин эч кандай изи жок экенин айтышат. Ошентип полициялар тоноочуларды таба албай жаткан кезде, тоноочулар өздөрү алтындан куржалак калышты. Профессор ойлонуп, бул алтынды уурдап кеткендер бизди билип эле жүргөн бирөөлөр экен. Булар кимдер болушу мүмкүн деп башын катырып, а биз болсо бул учурда даяр алтынды уурдап качып кетип бара жаткан Рафаэль менен Татьянаны көрөбүз. Алар мурун эле Берлин бар кезде бул план жөнүндө бир топ нерсени түшүнүп калышкандыктан, кийин профессордун командасы бул планды ишке ашыра баштаганын жаңылыктардан көргөн соң, профессордун жүргөн турган жерлеринин баардыгын акмалап аныкташып, дал ушундай план менен даяр алтынды уурдап качып кетүүнү көздөп жүрүшүптүр. Ошентип профессор жана анын командасы кишендерден бошонушат да, жанагы өздөрүнүн жүк ташуучу унааларында GPS орнотулгандыктан дароо эле белгини карап кубалап жөнөштү. Профессорго Ракель байланышка чыкканда, ал Ракельге алтынды уурдатып жибергенин айтат. Аны уккан Палермо башын мыкчып эле, ушунча убакыт кылган мээнетибиз текке кетеби? Анын үстүнө алтын жок болсо биз бул имараттан чыгып кете албайбыз, түрмөнүн түбүндө чирейбиз деп айтат. Профессор жана анын командасы тез эле өздөрүнүн унааларын таап келишип, бирок ал жакта ачкан кезде эч нерсе жок болуп чыгат. Демек бул алтынды уурдап кеткен адамдар баардыгын билишкен жана аябай даярданып келишкен. Анткени алар 90 тонна алтынды жарым сааттын ичинде башка унаага жүктөп качып кеткенге үлгүрүшүптүр деп айтып, булар ким болушу мүмкүн деп Палермодан сураса, Палермо профессорго муну кыла турган бир эле адам бар, аны сен дагы өзүң жакшы түшүнүп турасың деп айтып, ал албетте Берлиндин баласы Рафаэль экенин айтат. Анда профессор Мартинге биз Рафаэльге анчалык көп маалыматты айткан эмеспиз, ал булардын баардыгын кайдан билмегиле десе, Мартин профессорго сенин агаң Берлин убагында Татьянаны абдан сүйүп калган.
Демек Татьяна Берлинден бардыгын сурап билип алган деп айтат. Анда профессор Рафаэлдин командасы алтындарды башка жүк ташуучу унага жүктөп, анын үстүнө кумду төгүп жашырып алып кетишкенин божомолдойт. Ал командага биз алтынды сөзсүз түрдө таап кайтарып алабыз деп айтат да, Марселге кийинки жүрүштөрдү так эле пландагыдай аткара бер деп коет. Анда Марсел адамдары менен жанагы станцияга кайтып барышат да, ал жактагы бардык нерселерди жыйнап унааларга жүктөшөт. Ал эми профессордун тапшырмасы менен Рио шаарга кирүүчү жолдордогу видео камералардан кум жүктөгөн унааларды издеп баштайт, бирок эч эле таба албайт. Бирок ал видеодо жолдор суу болгондугу байкалып, ушул күнү болсо жаан жаабагандыктан Рафаэлдин хакерлери видео камераны көчөкү күнгө алмаштырып койгонун түшүнүшөт. Анан да профессор Алисадан сурап, сен 90 тонна алтынды кайсыл жака алып барып катмаксың десе, албетте мынчалык алтынды өлкөдөн чыгарып кетиш кыйын, ошондуктан мен муну жер алдында жашырмакмын деп айтат. Бул кезде болсо Рафаэль менен Татьяна чындап эле жанагы алтындарды жердин алдына көмүп, үстүнө болсо атайын жазалган үйдү орнотушуп, айлана тегерегине жасалма чөптөрдү төшөшүп, эч нерсе билинбеген кадимкидей эле үйдөй кылып коюшту. Бул кезде Сагастанын жоокер кызы бардык бомбаларды ажыратып бүтүп, полковник менен да байланышты түзүп, Сагастанын жогору жагына келет да жарык кылып белги берип, ишти баштайлы деп калганда ал жерге Палермо келип калат. Палермо түз эле Хельсинкиге келет да профессор алтындарды уурдатып жибергенин айтып, эми биздин күнүбүз бүттү окшойт деп айтса, Хельсинки профессорго ишенем деп, ал кандай болгон күндө да бизди бул жактан чыгарып кетет деп айтат. Ошол учурда майор Сагастанын уюшулган планы башталып, жанагы операция болгон жоокери калп эле титрей баштайт да, Мартин ага жардам берүү үчүн хирургдарды бошотот. Дал ошол учурда жогорудагы жоокер кыз Палермонун үстүнө секирип, Палермо туткунга түшүп, майор Сагаста бошонуп, жанагы эки хирург дагы аскер адамдары болуп чыгат. Хельсинки курал алганга жетишип, бирок болбой эле аны дагы куралсыздандырып коюшат. Ошондо майор Сагаста полковникке белгини берип, имараттын ар тарабынан эле аскерлер тездик менен кирип, бардык тарабынан курчап алышат да, ар бир тоноочуну кармап, бүт бардыгын борбордук бөлүктөгү аянтка чогултуп туткундашат да. Майор Сагаста полковникке операция ийгиликтүү аяктаганын кабарлайт. Аны уккан полковниктин көздөрү жайнап, болуп көрбөгөндөй сүйүнүп турду. Тамайо тездинен имараттын ичине кирип барат да, Ракелдин рациясын алып профессорго байланышка чыгып, сенин адамдарыңдын бардыгы колго түштү, ишенбесең өзүң ук деп Ракелге берсе, Ракел профессорго бардыгы тең кармалып калышканын айтат. Анда унаа айдап бара жаткан профессор дароо токтоп, ал полковникке ооба биз жеңилип калдык деп айтып, эгер биз жеңилип калсак, мен ал имараттан команда менен чогуу чыгам деп убадамды бергем деп, мен азыр Улуттук банкка өзүм барам, мени күтүп туруңуз деп өчүрүп коет. Андан соң профессор Алисага, мен сенин башыңдын кандай иштейт экенин билем, сен керек болсо менден да акылдуусуң, анткени эч ким кармай албай койгон мени сен кармап алдың, эми сен тез аранын ичинде алтынды кайда жашырылганын табышың керек деп тапшырат да, эң акырында анын кулагына бир нерсе шыбырап, колуна катты берип коет. Полковник башкы башкаруучу менен төмөн жакка түшүп, сейфтин ичине киришсе эле, ал жакта алтын эмес, алтындын көлөкөсү да калбай калганын көрүшөт. Аны көргөн башкы башкаруучу дароо эле, эми биздин экономикабыздын өзөгү болгон алтындарыбыз жок калса, экономикабыз бат эле кыйрап кризиске учурайбыз деп айтат. Көп өтпөй эле профессор өз жалгыз бир унаа менен Улуттук банкка келгенин көрөбүз. Элдин баары аны тегеректеп жалдырап карап турушту. Профессор болсо эч сыр бербей түп-түз басып Улуттук банкка кирип кетет. Аны тосуп алган Тамойо дароо эле алтын кайда деп сурайт. Анда профессор билбейм деп жооп берип, полковник болсо профессорду жакадан алып, аны ар бир команда мүчөлөрүнүн алдында жоопкер экенин айтат. Анан да полковник команда мүчөлөрүнө, эгер кимиңер алтындын кайда экенин айтсаңар, мен ага боштондук берем, калганыңар болсо түрмөнүн түбүндө ширисиңер десе, анда профессор полковникке, сен сыягы оюнду бүттү деп жатат окшойсуң, бирок сен бүттү деп эсептеп жаткан оюн чындыгында эми гана башталып жатат деп коет. Профессор имаратка кирип бара жатканда Шакир менен байланышып, мурун эле тартылып даярдалган Палермонун видеосун коомчулукка жарыялап жибер деп айткан эле. Ал видеодо болсо Палермо Улуттук банктагы алтындарды кандай жол менен кантип сыртка алып чыгып кетип жаткандарын бүт бардыгын ачык көрсөтүп берип жаткан эле. Ал видео соц тармактарда тез тарап, ар кайсы өлкөлөрдүн телеканалдарында дагы көрсөтүлө баштаган эле. Бул албетте башка өлкөлөрдүн Испаниянын экономикасына ишенбестикти жаратат. Жана да тарыхта болуп көрбөгөндөй Испаниянын экономикасы урап калышы мүмкүн. Анда ачууланган полковник профессорго келет да, сен мени калп эле кризис менен коркута албайсың. Испаниянын экономикасы эч качан урабайт. Эгер бизде акча калбай калган күндө дагы Евросоюз бизге акча берип турат деп коет. Эми Тамойо туткундардын ар бирин өзүнчө суракка алмакчы болуп, эгерде алтындын кайда экенин айтпасаңар, чекеден эле тиги эшик аркылуу чыгып түрмөгө аттана бересиңер деп айтат. Анда профессор дагы полковникке, менин бир адамым сыртка чыккан сайын сен 10 тонна алтыныңан ажырай бересиң деп айтат. Имаратка кирип келген Анхель жанагы чоң кыймылдаткычты көрүп, ал кыймылдаткычтын жардамы менен алтындарды жогору жакка дагы түрттүрүп чыгарууга мүмкүн экенин түшүнүп калат да, дароо эле жогору жайгашкан станцияларды изилдөөгө жөнөп калат. Ал эми Алиса дагы өзүнүн акылдуулугун көрсөтүп,
Уурулар жанагынча алтынды жөн эле талаага көмүп салышпайт. Алар эч ким алтынды издебей турган жерге алтынды жашырышы мүмкүн деп, жакында эле сатып алынган, анан накталай акчага сатып алынган жерлерди изилдөөгө киришет. Полковник Денверди суракка алып, ага көп нерсе убада берсе дагы Денвер эч нерсе айтпай койду. Акыры Анхел профессордун станциясын таап келип, алар алтынды кайрадан калыпка айландырышканын билип, ал жөнүндө полковникке кабарлайт да. Андан ары тоноочулар жүктүү алып деңиз жээгине барганын, ал жерден жүктөрдү кемеге жүктөп, андан ары сүзүп кеткенин билет. Бирок ал иштерди Марсел атайлап бийликти адаштыруу үчүн жасап жаткан болчу. Полковник келип профессорду кыйноого ала баштаганда, профессор полковникке бул жердеги команда мүчөлөрүнүн бирөө дагы алтындын кайда экенин билбейт. Албетте мен дагы билбейм, эгер билсем келмек эмес болчумун. Мен бир гана нерсени билем, алтын сыртта жана ар дайым кыймылда жүрөт деп коет. Анан да ал полковникке биз өз ара сүйлөшүү жүргүзүшүбүз керек. Менден сага бир сунуш бар. Эгер өлкөнүн экономикасын сактап калам десең, мен айтканды кылып, бул оюнда экөөбүз тең утуп чыгабыз. А эгер мен айтканды кылбасаң, анда экөөбүз тең утулуп, сен дагы өлкөнүн экономикасын түп тамыры менен талкуулайсың, мен дагы түрмөдө отурам деп коет. Алиса жана Бинахамин ар кандай кадамдарга барышып, жерлер боюнча болушча изилдеп жатышат. Анхел болсо баягы Марсель кемеге жүктөттүрүп деңизге чыгып кеткен кеменин ээсин таап турат да. Андан баары жогун сураса, ал эч нерсе билбей турганын айтып, алар болгону мени деңиздин ортосуна чейин барып келүүгө жалдашты. Бирок алар деңиздин ортосунан жанагы жүктөрүнүн баардыгын деңизге кулатып түшүрүп салышты деп айтса, ал жөнүндө кабардар болгон полковник эмне алар алтындарды деңизге салып жибермек беле деп таң калат. Кандай болгон күндө дагы полковник ишенбей деңизди да текшертире баштады. Бирок полковник туткундардын кармалганына бир күн болуп калса дагы Денверден башка эч кимди чыгарган жок. Ал аскерлерине имараттын ичинен мынтыктарын аттыртып, кылмышкерлер дагы эле каршылык көрсөтүп жаткандай кылып көрсөтүп жатты. Анткени ал ишти жыйынтыктап, баардыгын сыртка чыгарып жиберсе эле, бүткүл дүйнө Испания алтыны жок калганын даана билип калышмак. Бирок профессор кийинки соккуну уруп, анын хакерлери Испаниянын улуттук банкында 1 грамм алтын жок экенин далилдеп, тоноочулар аларды чыгарып кеткен видеосун таратып жиберет. Ушундай көрүнүштөн кийин Испаниянын экономикасы болуп көрбөгөндөй тездик менен түшө баштады. Бул кезде Алиса менен Бинахамин жердин баарын кыдырып жүрүп, акыры алтын катылган жерди таап алышты окшойт. Алар бул жерди 5 күн мурун эле сатып алганын аныкташып, анан да баары шумдуктуудай болуп жасалып калганын көрүшүп, бирок чөптөр жана башка көпчүлүк нерселер чыныгы эмес экенин аныкташкан соң, алтындын даана эле ушул жерде экенин билип калышты. Дал ушул учурда ал жерге Татьяна жана Рафаэль куралчан адамдары менен бирге келип калышат. Анда Алисанын адамдары дагы куралдарын алып чыгышып, бири-бири менен тирешип калышты. Профессор полковникке сен журналисттердин алдына чык дагы, биз алтынды издеп таптык деп айт. Ошондо мен сага алтынды кайтарып келип берем. Ушундайча сен өз өлкөңдүн экономикасын сактап калсаң болот десе, полковник профессордун көз алдында команда мүчөлөрүнүн баардыгын аттыртам деп коркута баштайт. Анда профессор дагы аягына чейин көрүп, мага дагы баары бир, же экөөбүз тең утабыз, же экөөбүз тең утулабыз деп дагы бир жолу кайталайт. Ал эми жанагы Татьяна болсо Алисага алтындарды такыр эле кайтарып бергиси жок. Ошондо Алиса профессор берген катты Рафаэльге сунат. Рафаэль болсо дароо эле катты алып окуй баштады. Кийинки көрүнүштө полковник Тамоё айласыдан журналисттердин алдына чыгып, биз алтындарды издеп таптык деп айтып жатканын көрөбүз. Ошентип көп өтпөй эле улуттук банктын жанына чоң унаалар келип, көрсө банктын алтындарын кайрадан кайтарып келишкен болот. Бир кезде полковник алтындын бирөөсүн көтөрүп алып эле профессорго суркап келет. Сен мени дагы бир жолу алдадың. Бул алтын эмес эле латын турбайбы деп, команда мүчөлөрүнүн баардыгын аттыртканга даярданып калат. Анда профессор полковникке жакшылап ойлонуусун суранып, сен алтындарды кайтартып келгениң үчүн бүткүл элге баатыр аталасың. А алтындын болсо чыныгы алтын эмес экенин эч бир адам, эч бир өлкө билбейт. Бул кайра эле силердин мамлекеттик сырыңар болуп калат. Анын үстүнө силердин алтыныңар бул жерде сакталып гана турат. Ишенсең бул алтындар келерки 50-60 жылда эч бир колдонулбайт. Силер бул алтынды буга чейин деле колдонбой сактап келгенсиңер. Анткени силердин экономикаңар бул алтынсыз эле туруктуулугун кармай алат деп айтып, эгер азыр сен тоноочуларды аттыртып салсаң, анда албетте элге мыкаачы атанасың. Анан да алтындар чыныгы эмес экенин бүтүн дүйнөгө жүзүн ачасың. Ушундай жол менен силерге эч ким ишенбей, туруктуу деген экономикаңардан бир заматта айрылып, бүт баарынан куржалак каласыңар деп айтып, же экөөбүз тең утабыз, же экөөбүз тең утулабыз деген сөзүн дагы бир жолу кайталап, эми чечимиңди кабылда деп айтат. Это шах и мат. Анда полковниктин кайра эле бети чымырап, кыжыр кайнап, болбой эле тоноочуларды аттыртып салган үндөр чыкты. Ошентип полковник журналисттердин алдына кайрадан чыгып, иш бүткөндүгүн жарыялап, алтындардын баардыгын улуттук банкка кайтарып келдик. Бизге каршылык көрсөткөндүктөн тоноочулардын баардыгы мерт болду деп айтып, тоноочулардын өлүк денелеринин баардыгын сыртка алып чыктыра баштайт. Аны көргөндө сырттагы чатырда отурган Денвер бакырып эле ыйлай баштады. Полковник эл алдында бизге алтынды табууда Денвер жардам берди. Биз аны менен сүйлөшүү жүргүзүп, ал биз тарапка өттү деп кабарлайт. Ошондуктан Денвер
баягы жазага тартылбайт окшойт. Денверге атайын документтерди алып келип беришкенде, анын ичинде профессордун белгиси болот. Биз ушундан кийин албетте команда мүчөлөрүнүн эч бири өлбөгөнүн түшүнөбүз. Профессордун планы менен гана полковник алардын баардыгын өлдү кылып койду. Көрсө жанагы Рафаэль уурдап кеткен алтын так эле ушул жасалма алтын болуп чыгат. Сыягы жанагы катта профессор Рафаэльге ал алтындын чыныгы эмес экендигин түшүндүрүп, ал эми чыныгы алтындан Татьяна экөөңөргө бир канча бөлүгүн бөлүп берем деп айтыптыр. Ошентип арадан 24 саат өтүп команда мүчөлөрүнүн баардыгы бир жерде чогулушат. Ал жерге Денверди да алып келишип, көп өтпөй Алиса да келип түшөт. Профессор Алисага жана анын кызы Викторияга жасалма документтерин берип, андан алтындын кайда экенин сураса, Алиса ага алтындардын Португалияга жеткенин кабарлайт. Ошентип бийлик аларды өз колдору менен Португалияга учуруп, албетте аларды өлдү деп официалдуу жарыялаган соң артынан кубалабай турган болушат. Ошентип дал ушундайча сериалыбыз соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.